башка ондогон техникаларды баардыгын ак буранын ичине салдык бүгүн. Анткени ак буранын ичинден бүт кыдырып көрүп чыктым, чын эле жанагы таштанды аябай көп. Анан баягы 2 жыл билесиздер, сел келгенде ак буранын ичин толуп калып, анан көп жабыр тартканбыз. Ошондой болбосун деп азыр ишти башташты алар. Ошко ушундай бир маданиятты да калыптандырышыбыз керек. Таштанды таштаба, көздүн карагендей сактайлы, тазалыкты деп. Барыңыздарга рахмат чоң. Жаш кары дебей, статусуна карабай, баардыгыбыз шаарды таза кармоого максималдуу салым кошушубуз керек. Өзгөчө жаштар, таштанды таштап аткан жарандарга туура түшүндүрүү иштерине жардам бериңиздер. Көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерибизди биз кескин күчөтөбүз. Жаш мэр катары Ошту өнүктүрүүдө, Ошту гүлдөтүүдө жаштарга катуу таянам. Бүгүнкү күнүңөр шаарга болгон чоң салымыңар. Ошко келип айттым да, жаштар каякта көңүл ачат, эмне иш кылат булар? Жаштар үйү курулушу токтоп калган экен, жаштар борбору. Кече келип 19 миллион акчаны дароо бөлүп бердик. Бир 2 айдын ичинде жаштар борбор ишке кирет. Онда таштап коюшубуз керек да. Жокчулукта канча адам өтөт. Ол сатылып жаткан тура эмес да. Техникалар жетиштүүбү? Жетиштүү. Узгула. Узуп алгыла. Болду. Бул жерде дагы аябай башкача пландарыбыз бар бул жакта да. Ремонтту ким баштаган, ким менен договор болгон? Договор барбы, келишим барбы? Ким менен келишим болгон? Эмнеге токтотуп коюшту? Жок, 12-де башталган. 12-де курулуш болобу мындай? Андай болбойт өзү. Эми болор иш болду. Поликлиника болсо, врачтар иштесе, жана бейтаптар ар жерде жүрүшсү чачылат. Бирок мунун ремонтун мынтип таштап коюңуз болбойт. Тез арада ишке салгыла. Тез арада усталарды салгыла дагы, баштагыла. Тып-тып бүтүрүп бергин. Дагы бир группа келди. Эки группага бөлүндүрүп таза эки группа. Биз парктарды башкалардын баарын баштап жүрөбүз, бирок ооруларыбыз, бейтаптарыбыз көчөлөп жүрсө, андай адилетсиздик болуп калат да. Бүгүн эле усталарды салгыла дагы баштайбыз. Байрамыңыз менен. Рахмат келгениңизге. Жакшы жүрөсүзбү? Иштеп атасызбы? Рахмат. Жакшы. Сиз жазып атпадыңызбы мага улам-улам? Мен барып кетейин дейт. Биз ишкерлерди колдоп, биз өзүбүз келебиз тескерисинче. Ишкерлерди биз өзүбүз колдошубуз керек. Биринчи проблеманы баштаардан мурун сизди эртең 8-март байрамыңыз менен куттуктап коелу ишкер катары менен. Рахмат. Эми проблемага өтөлү жүрүңүз. Жүрүңүз. Арда делдеп коюпсуз да. Сонун коюпсуз да, эже. Мына. Биз ишкердикти, бизнести колдошубуз керек. ГЧПны колдошубуз керек дайыма. Эмне проблемаңыз болуп атат, эмне кылыш керек? Бардыгын неме кылабыз? Келишим эмне болуп атат? Келишимде кандай ким айтат? Топ соглашение кече февралда келген бизге. Договорный соглашение. Эndi уже келишим проекти болду. Даяр, эжеге значит жардам болот. Анда бүтүрүп беребиз. Мындан ары ушундай ишкерлер жана мэриянын алдында жүрбөйбү эртеден кечке. Оң жардам берип калган жардам берип. Андай кылбашыбыз керек. Силерге колдоо болот. Азыркы айткан эки маселеңизден тез арада чечип беребиз. Ишкердиңизди уланта бериңиз. Ары чыкканыбызга эле 30 сомдон төлөп атабыз. Мен кечинде саат 11-де келгем, эртең менен машинам ремонт кылам деп чыксам, уже 110 сом болду. Азыр мен дагы кирдим, дагы чыксам, дагы анча сом пул болот да. Биз ошондо стоянкага автобекет менен договорубузга дагы төлөп атабыз. Бияка отдельно чыкканыбызга дагы төлөп атабыз да. Бизге да кыйын болот. Адам жок, 2 күн, 3 күн деп жатып калат. Мисалын адам жок, орозодо адам жок, биз жатып калабыз. Жок, жанагындай кирген бир эмеңер бир күн кечке жарайт деген андай жокпу мындай мисалы. Ошондой болот. Бар загы эле компьютерден чыгарып шлагбаунду ачпай атат. Жатып калат. 200-300 сом болуп кетет. Азыр бул жердеги баардык төлөмдөрдү жарандар немеси болсун автоматташтырылган система коюлган. Электрондук шлагбаум. Туура. Эми акчаны кол менен адамга бербей, жанагы ачыктык болуш керек да, чын эле. Ал туура эле эми. Прозрачный болуш керек да баардыгы. Канча акча түшүп атат, канчасы салынган баарын карайт да. Модернизация боюнча азыр биз жанагы сервисный компания менен иштеп атабыз. Жанагы төлөмдөрдү Мегапay башка төлөмдөр менен алгысын деп
азыр булар айткан маселени ошол технический специалисттер мына кийинки жумада келишет. Договор түзүп бир айына төлөпсө булардын номерин базага киргиздирип туруп неме кылабызбы? Кирип чыккан неме Маршруттар деле ошондой неме менен базага киргизип коебуз, кирген башка ачып кое берет, алар кирип башка чыга жактан берет. Булар дагы бир ошондой келишим түзүп Жо булар эми булар да түшүнүп атат да, булардын 5 саат 6 саат жолдо жүрүшсө, кечке жолдо жүрүп тапканы бир 1000 сом мисалычы. Анан анын жарымын кайра эле стоянкага төлөп берип атса, анын алдап тура эмес. Булар кына караш керек да. Кирип чыккан сайын эме берип да, болбойт да. Биз стоянкага төлөйбүз, болгону эч качкан жок. Бир жолу деп атам мен. Бир жолу төлөп койсок, Ооба. мурда Ошону системага киргизип бергиле. Жанагы мисалы бул жактан бир клиент чалып калса мисалы, барып аны алып келе коюп, кайра бул жактан дагы башка клиент алып салса да, дагы бирөө чалып калса, анда кирип чыккан сайын төлөй берсе, анда тиги жол киренин баары эле кетип калат да. Ошондо булар туруктуу каттап, буларга да ыраазы болушубуз керек. Биз көчүп бер деген жерге көчүп берди. Стоянкага төлө дедик, төлөп атат. Булар деле мындай мыйзамга башый бизди угуп аткандан кийин биз дагы буларга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Ошону киргизип бергиле, машинесинин номери базадан чыгат, кирет. Кайра чыкканда ошол базадагы номер менен кирип чыга берет. Түрөт. Болду, сүйлөштүкпү? Болду, сүйлөштүк. Рахмат чоң. Өнүккөн чоң шаарлардын бардыгы ГЧП менен өнүккөн. Ушуну туура кылып атасыңар. Бизнес менен жергиликтүү бийлик чогуу. Ең арзандаган кім екен? Бул жакшы экен. Ушунда ГЧП менен кылдасызбы? Соны кылып отыр. Жергиликтүү бийлик бизнестин катасын таап алса сүйүнөт кадимкидей. Могу жагыңда ката бар турбайбы депчи. Андай кылбаш керек. Соглашениябыз калды. Таркан кече күнү дагы ошентип ишкерлерди колдоо деп аттык. Ооба. 4 саат прокуратурада отуруп. Эми өзүңөр дагы мыйзамды сактасаңар болду. Мыйзамды